11 каналынын эфиринде күндүн маанилүү кабарлары менен жаңылыктардын кечки чыгарылышы. Студияда Рахматулла Кудайбердиев. Саламатсыздарбы? Алгач программанын кыскача мазмуну. Президент Алмазбек Атамбаев учак кырсыгынан жабыркагандарды кабыл алды. Түркия авиа кырсыктан жабыркагандарга кенемте төлөө маселесин карап жатат. Казакстанда президент 40га жакын ыйгарым укуктарын парламент же өкмөткө өткөрүп берет. Назарбаев айрым мыйзам актыларына жана баш мыйзамга киргизиле турган өзгөртүү боюнча референдум өтөт деп жарыялады. Түркмөнстандын тышкы иштер министрлиги Тажик аткан эринин Түркмөнстанды кыйгап өткөн темир жол куруу боюнча айткандарына нааразычылыгын билдирүүдө. Эми булар тууралуу кененирээк. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Дачи суу айылынын тургундарын кабыл алды. Түркия Манас аба майданынын жанындагы учак кыйроосунан жабыркаган Дачи суу айылынын жашоочуларына кенемте төлөө маселесин карап жатат. Бул тууралуу Кыргызстан менен Түркиянын транспорт министрликтеринин өкүлдөрүнүн жолугушуусунда белгилүү болду. Түрк тарап милдеттемелерин толук аткара турганын дагы бир жолу тастыктап, Майкарго авиакомпаниясы менен камсыздандыруу мекемесинин кызматкерлери келтирилген чыгымды аныктоо максатында кырсык катталгандан бери Бишкекте жүргөнүн кабарлады. Ал арада жырандык активист Өндүрүш Токтонасыров Бишкектеги Түркиянын элчилигинин алдында каршылык акциясын өткөрүп, кырсыкка учураган учактагы жүктүн ээси тууралуу маалымат берүүнү талап кылды. Биздин бүгүнкү талап расмий тарап Турциянын бийлиги жана авиакомпаниянын өкүлдөрү ушул болуп өткөн окуяны жымсалдатпай ачык айкын айткыла. Эмне үчүн аристе балдар, эмне үчүн энелер, эмне үчүн жаш үй бүлөлөр силердин азабыңардан контрабандалык ишке аралашканыңардан күйүп кетти. Алардын өмүрү үчүн ким жооп берет? Талап кылабыз, жооп бергиле. Программабызды улантабыз. Бүгүнкү күндө Дачи суу айылында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бригадалары жана экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын өкүлдөрү авиакеросин төгүлгөн жерде тазалоо иш-чарасын өткөрүүдө. Авиакырсыктан келтирилген зыяндын алдын ала суммасы 186 миллион сомдон ашуун каражатты түзөт. Зыян көлөмүн эсептөө улантылууда, 26 турак жай жашоого жараксыз деп табылган. Кырсыктан 39 адам каза болуп, толук үй бүлөлөрдө жашоо менен кош айтышты. Канчалаган адам жакындарынан ажырап, чыркырап турган кезде. Алардын айрымдары ушул күндө да психикалык жардамга муктаж. Бул багытта бүгүн студиянын коногу Балдардын укугун коргоо лигасынын психологу Перизат Асылбаева менен маектешсек. Саламатсызбы? Айтсаңыз, учак кырсыгынан күбөлөрү болгон, курман болгондордун жакындарына, айылдын тургундарына кандай ыкчам психикалык жардамдар көрсөтүлдү? Ооба, эң биринчи биз укканда эле биз деген балдар менен иштеген укук коргоочу уюмдардын арасында иштеген адам болгондон кийин, адис болгондон кийин бизди биринчи ЮНИСЕФ менен биздин уюмдар уюштуруп ийди да, ыктыярчыларды чогулткула, кыргызча сүйлөгөн адис психологдор болсун деп. Ошондуктан биринчи эле биз Манас аэропорт жакка бардык. Ал жерде деген өкмөттүк психиатр, психологдор иштеп жатышыптыр, солдаттар иштеп жатышыптыр, МЧСтер. Ошондуктан биз балдарды издеп жөнөдүк. Анан кийин 3-чү детский больницадан биздин биринчи жумуш башталды. Ошондо аябай авральный режимде 6 күн иштедик. Ошонун арасында биз деген журналисттер менен дагы жардам бергенге жетиштик. МЧСтин солдаттарын воинский частька да барып келдик, 60 жигитке жардам берген жетиштик. Анан Семетейде 4 күн иштеп жаттык балдар менен, жабыркаган балдар менен. Жана 3-чү детский больницадагы балдардын клиникасындагы жаткан ошо балдарды ата-энелери менен чогуу бардыгын жалпысынан 100 адамга жардам берилиптир биздин топ менен. Ушул Дачи суу айылындагы тургундарга жардам берүүдөгү башкы кыйынчылыктар катары кайсыларды белгилейт элеңиз? Эң биринчиде биздин кесиптештерибиз ошо уюмдун арасынан, ыктыярчы психологдордун арасынан биздин кесиптештерибиз Дачи сууга дагы бүгүнкү күнгө чейин чыгып жатышат. Анан биринчи эле барганда мындай башкача элестеткенбиз дейт. Анан өзүбүздүн эле түзмө-түз милдеттерибизди аткаргандан мурун биз деген мындай координаторство кылгандай деп айтса болот да. Анткени бизге айтып атышты, мен өзүм барган жокмун ал жерге.
Бирөөлөрдү биз биринчиден мониторинг кылып таап аттык жаңы адамдарды. Көрсө кээбирки үйлөрүндө коңшулардыкына жанакы үйсүз калгандар дагы киргизип, ошол жерде кичинекей балдар бар экен. Анан кийин аларды уюштуруп больницага ташып жаттык, жана керосинге уулангандарды, кээбирки балдар, ымыркай балдар температуралары көтөрүлүп жатыптыр. Биринчиден координациядан, экинчиден анан психологиялык жардам кетип атты. Жабыркаган адамдар менен ал жерде албетте сезимдер менен, жана шоковый абалдар менен, жана ар кандай ар түрлүү мындай ойлор менен, анан кийин жүрүм-турумдар менен иштеп жатышты биздин адистер. Мындай кырсыктан кийин оор жоготууга кабылган адам канча убакытта өзүнө келиши мүмкүн? Ал эмнеден көз каранды болот? Бул деген биринчиден индивидуалдуу психологиядан психологиясы болот да. Ар бир адамдын мурунку социалдык тажрыйбасына, мурунку ошондой кырсыктан кандай чыгуу бир жолдоруна таянып, ошого жараша адамдар ар түрлүү мындай убакытта чыгышат ошол абалдан. Мисалы, эгер аябай андайга эч качан жолукпаган адам болсо, ал үчүн абдан оорураак өтүшү мүмкүн, ал көбүрөөк убакыт кетет да, жарым жыл, 1 жылга чейин. Кээбирки адамдарга болсо, балким алар экстремалдуу бир какой-то ситуациялар көп кабылгандан кийин алардын кичине мындай эмелери, адаптациялары батыраак болот, тез өтөт да. Дагы бир момент бул деген жоготуунун деңгээлинен дагы болот да. Кээбирки адамдар, мисалы 3 баласын жоготкон адамдар албетте оорураак болот алар абалдары. Жоготуу дегенде жалаң эле туугандарын же мисалы өздөрүнүн мындай жакындарын деле эмес, кээбиркилер өздөрүнүн үйүн жоготушту, өздөрү аман калса дагы ошо жашап аткан үйү жок болуп, коопсуздукта өздөрүн сезишпейт. Албетте ошо үйдүн маселеси чечилменчи дагы ошондой абалда болуп, тынчсыздануу абалда болуп турушат. Кээбиркилер дагы бир нерселерин жоготушту, ошондой ар кандай мисаллар болушу мүмкүн. Ооба, балдардын да курагынан дагы айырмаланат да. Мисалы, чоңураак өспүрүм балдар аларга деген ар түрлүү техникалар менен сүйлөшүп, мындай карап, байкап, анан кийин мындай арт-терапия аркылуу же дагы бир психологический беседа аркылуу алар деген өздөрүнүн сезимдерин мындай түшүнгөнгө, анан кийин билгенге, анан таанууга, анан айтканга жеңилирээк болот да. Кичинекей балдарда 1 жаш, 2 жаштагылар, алар деген албетте мындай биринчиден тынч керек, анан жанында тааныган туугандары болуш керек жанында. Алар деген чочуп, мындай түн ичинде ыйлашып, дене аркылуу алардыкы көбүрөөк билинет да. Кичинекей балдар мисалы башка адамдар көргөндө же бир катуу үндөрү чыкканда чочуп кетишип, анан коркушуп, эч ким колуна барбай, жакындарына эле барышып, ошентип билинет да алардын корккону. Ошондуктан баланын курактык психологиясына жараша жумушту алып барыш керек. Программабызда эл аралык кабарлар менен улантсак, Түркмөнстандын Тышкы иштер министрлиги тажик аткаминеринин Түркмөнстанды кыйгап өткөн темир жол куруу боюнча айткандарына нааразычылыгын билдирди. Тажикстан темир жолдору мамлекеттик ишканасынын жетекчисинин орун басары Усман Каландаров Орусияга жүргүнчүлөрдү ташуу ишин ылдамдатуу, жолду кыскартуу максатында өзбек кесиптештери менен Өзбекстан аркылуу Түркмөнстанды кыйгап өткөн темир жол маршрутун куруу маселесин талкуулаганын жарыялаган. Тышкы иштер министрлиги буга жооп беретинде Усман Каландаровду Түркмөнстан менен Тажикстан темир жол байланыштарын активдештирүү жаатындагы мамлекеттик деңгээлдеги келишимдерди унутуп жатат деп айыптады. Ошондой эле Түркмөнстандын Тажикстанга темир жол аркылуу гуманитардык жардамдарды жеткирип келгенин эске алганда, аткаминердин айткандары этикага жатпайт деп билдирди. Мындай нааразычылык Түркмөнстандын Түркмөнстан, Ооганстан, Тажикстан темир жол курулушун кызуу колдоп келгени менен байланыштуу болушу мүмкүн, себеби аталган тилкенин Түркмөнстандагы бөлүгү толугу менен курулуп бүткөн. Бирок айрым эксперттер Ооганстандагы туруксуздуктан улам бул курулуштун оправдалуулугун белгилешкен. Ооганстандагы тилкени курууга каражат бөлө турган Азия өнүктүрүү банкы долбоордон чыгып кеткен. Андан бери Тажикстан же Ооганстан өз аймактарында аталган темир жолдун курулушун башташа элек. Эми Казакстанга өтсөк, Казакстанда президент 40ка жакын ыйгарым укуктарын парламент же өкмөткө өткөрүп берет. Өлкө башчысы Нурсултан Назарбаев айрым мыйзам актыларына жана баш мыйзамга киргизиле турган өзгөртүү боюнча референдум өтөт деп жарыялады. Ага ылайык бийликтин мыйзам чыгаруу бутагы премьер-министрди жана өкмөт мүчөлөрүн тандай алат. Анын айтымында жаңы шарттарга ылайык президент бийлик бутактарынын ортосундагы жогорку арбитриге айланып, негизинен тышкы саясат, улуттук коопсуздук, ошондой эле мамлекеттин коргонуу жөндөмдүгүн көзөмөлдөйт.
Президенттин демилгеси менен түзүлгөн топ конституциялык өзгөртүүлөрдү жана башка мыйзамдык актыларды иштеп чыккан. Назарбаев ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү реформасына карабай Казакстанда президенттик башкаруу өкүм сүрөөрүн кошумчалады. Бул өзгөртүү учурда кандай кабыл алынууда жана ыйгарым укуктарды бөлүштүрүүдөн өлкө кандай пайда көрүүнү көздөп жатат? Бул суроолордун тегерегинде Казакстанда иштеп жүргөн кыргыз журналисти Алия Райымбекова менен маектешсек. Саламатсызбы? Назарбаев шаршемби күнү элге кайрылуу жасап, өзүнүн ыйгарым укуктарын бөлүшө турганын билдирди. Бул Казакстанда оппозиция жана эксперттер тарабынан кандай кабыл алынды? Алардын реакциясы кандай болуп жатат? Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев кечээ ыйгарым укуктарын бөлүштүрүү боюнча жасаган билдирүүсү коомдо кызуу талкуу жаратты. Мисалы, эксперт Эрлан Карин Facebook баракчасына жазган билдирүүсүндө президент Назарбаев сунуштаган реформа парламенттин статусун жогорулатып, өкмөттүн көз карандысыз иш алып баруусун камсыздайт деп айтты. Ошондой эле Карин президенттин ондогон ыйгарым укуктарынын өкмөткө жана парламентке берилиши менен өлкөдө президенттик башкаруу системасы кала берерин кошумчалады. Ал эми айрым эксперттер буга карама каршы пикирлерди айтышты. Мисалы, эксперт Досум Сатпаев Facebook баракчасына жазган билдирүүсүндө өкмөттүн көз карандысын камсыздоо бир аз кыйын болоорун, анткени өкмөт адатынча ордого карай берет деген пикирин билдирип чыкты. Президент Назарбаев айткандай, башкаруу системасында жасала турган реформалар өлкөнүн демократиялык нукта өнүгүшүн камсыздайт деп ишенип туралы. Назарбаев Борбор Азияда союз ураганы алмаша элек жападан жалгыз президент болуп калды, бирок анын саламаттыгы тууралуу имиш кептер көп. Кокусунан Назарбаев президенттиктен кетип кала турган болсо, мураскорун коюп кетет деген божомолдор бар. Алар кимдер болушу мүмкүн? Кимдердин ысымдары көп аталып жатат? Өткөн жылдын аягында президент Назарбаевдин тумоолоп калгандыгы тууралуу тараган расмий маалымат коомдо анын ден соолугу, бийликтен кетип кетпеши жана мураскор калтырбашы сыяктуу талкууларга жем таштаган эле. Бирок көп өтпөй президент Назарбаев кайра жумушка чыкты. Ага карата айтылган имиштердин баары жокко чыгарылды. Ал эми өзүнөн кийин мураскор калтырбай тургандыгын Назарбаев өткөн жылдын аягында чет элдик бир басылмага берген маегинде билдирген эле. Ал жерде Назарбаев мураскор калтырбай турганын жана өзүнүн 2020-жылга чейин бийликте кала турганын айткан. Казакстанда негизинен эл арасында Назарбаевдин аброю чоң экени айтылып келет. Сиз учурда Астанада иш алып барасыз, жеринен байкоо саласыз дегендей, карапайым эл Назарбаевге өздөрү кандай баа беришет? Президент Назарбаевдин өлкөдө аброю жогору деп айтсак жаңылышпайбыз, анткени Назарбаев жүргүзгөн саясаттын негизинде Казакстан өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирди. Бирок акыркы жылдардагы дүйнөлүк кризис, экономикалык кризис Казакстанга дагы терс таасирин тийгизди. Бирок ага карабастан Назарбаевдин демилгеси менен өлкөдө ачылып жаткан завод, фабрикалар калкка көптөгөн жумуш орундарын түзүп келет. Өлкөгө көптөгөн инвестициялар тартылып жатат. Мындан сырткары теңгенин арзандап кетиши дагы өлкөгө бир аз өлкөнүн экономикасына жана калктын жашоо шартына бир аз терс таасирин тийгизди, жашоо шартын оорлоштурду десек дагы жаңылышпайбыз. Бирок ага карабастан өкмөт тамак ашка болгон бааларды тыкыр көзөмөлдөп калкты колдоого аракет кылып жатат. 11 каналындагы жаңылыктардын кийинки бөлүгүндө бул темаларга кайрылабыз. АКШнын жаңы президенти Дональд Трамп шайлоо алдында берген убадаларын аткарууга киришип, миграциялык саясатты катаалдантты. Жаңы жоболор Америкада эмгектенген кыргыз мигранттарына кандай таасирин тийгизет? Кыргызстанда күзүндө пенсиянын орточо көлөмү 400 сомго жогорулайт. Бул максатта кошумча 684 миллион сом каралды. Улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондунун онлайн каталогу түзүлдү. Катардагы окурман интернет аркылуу фонддун материалдары менен таанышууга мүмкүнчүлүк алды. Программабызды элер алгы жаңылык менен улантсак, кызматына киришкенине бир апта боло элек Американын 45-чи президенти Дональд Трамп шайлоо алдында берген убадаларын аткарууга киришти. Алардын бири катары миграциялык саясатты катаалданткан жарлыктарга кол койгонун айтсак болот. Ал эми буга чейин аял кишилерге карата Трамптын мамилеси орой деген сындар тескерисинен болуп чыгып, анын командасына жалаң айымдар кеңешчи, министрлик орундарга дайындалууда. Каналдын баяндамачысы Айгерим Жаныкул жаңыдан ак үйгө көчүп келген президенттин алгачкы чечимдери тууралуу кеп салат.
Айгерим, биз билебиз, Трамп президент болорго чейин миграцияга катуу көзөмөл жүргүзөбүз деп айтканда, дүйнөнүн ар бурчунан келип АКШда жашап жатышкан мигранттар улуту башка качкындар чочулашып, эми Америкадан куулуп калабызбы дешкен эле. Бирок биздин билишибизче, Трамптын командасында кезинде Америкага көчүп келген мигрант аялдар кеңешчи министр болуп дайындалып жатышыптыр. Ооба, рахмат, сиз айткандай Трамптын администрациясында иштей турган айымдар сулуу десе сулуу, бай десе бай. Айтор төбөсү көрүнгөн айымдар бир эмес бир нече, бирок Трамптын буга чейин мигранттардын агымын азайтыш керек деген сөзүн эске алганда, дал ушул администрацияда чогулуп баштаган айымдардын арасында улуты ар башка мамлекеттен көчүп келген айымдардын бар экендигин дагы кошумчалай кетиш керек да. Бирок мына ушул айымдар туурасында мен телекөрүүчүлөр үчүн кыскача маалымат берүүнү эп көрүүдөмүн. Мисалга алсак, индиялыктардын каны бар 44 жаштагы Нимрата Ники Ранхава Хейли аттуу айым бул кезинде Түштүк Каролинанын губернатору болуп да иштеген экен. Учурда ал Американын Бириккен Улуттар уюмуна болгон өкүлү болуп дайындалууда. 44 жаштагы айым туурасында Трамп өзүнүн мактаган дагы жайы бар. Ал өзүнүн ишин жакшы билген, кесипкөй адис экендигин жана америкалыктардын кызыкчылыгын ярык аренада мыкты коргой тургандыгына ишенерин билдирген. Мындан тышкары 63 жаштагы таланттуу, өзүнүн ишин мыкты билген финансист айым транспорт министри болуп дайындалууда. Анын аты Элейн Ланчау. Бул 8 жашында бул айым атын эси менен кошо Таиландтан көчүп келген экен. Ошондуктан Трамптын командасында азиялык айым бар деп дагы атасак болот. Баса айта кетчү нерсе, мына ушул айым Джордж Буштун маалында эмгек министр болуп да иштеген. Мындан тышкары байлыгы жаатында дагы Трамптан кем калышпаган, тагыраак айтканда $5 миллиард ашкан байлыгы бар эң бай аялдардын бири Бетси Девос билим берүү министрлик кызматына ашыгып жаткан учур. Эгерде мунун талапкерлигин конгрессмендер колдоп берсе, бул министр болуп дайындалат деген дагы ишенимдер бар. Ал эми дагы жашы бир топко барып калган Түндүк Каролина штатынан чыккан Линда Мария Макмен кичи бизнес жаатындагы маселелерди алып бармай болду. Тактап айтканда ишкерлердин кызыкчылыгын коргойт. Мындан тышкары кеңешчи болуп Трамп 4 айымды дагы дайындады. Бул юрист Келлиан Коней коомчулук менен байланыш жаатында иш алып бара турган болсо, улуттук коопсуздук жаатындагы маселелери боюнча Трамп менен кеңеше турган айым өкмөттө 40 жылдан ашык эмгектенген. Анын аты Кетлин Макфарленд. Мындан тышкары Каирде төрөлүп, бирок Техаста чоңойгон дагы бир айым, же болбосо ушул Трамптын администрациясындагы эң жашыраак айым деп айтсак болот, 43 жаштагы Дина Хабиб Пауэлл экономикалык маселелер боюнча Трамптын кеңешчиси болуп дайындалды. Айтор Трамп ушундай акылдуу, билимдүү адам аял заты менен кеңешип иш алып бармай болду. Бирок ошол эле учурда Трамп чек ара коопсуздугун камсыз кылууга жана өлкөдө мыйзамсыз жашап жүргөн мигранттардан арылууга багытталган жарлыктарга кол койду. Алардын арасында Кыргызстан да бар бекен? Жок, ал тизмеде Кыргызстан киргизилген эмес, бирок башка массалык маалымат каражаттарын жазган маалыматтарына таянсак, ошол тизмеде Судан, Йемен, Иран, Ливия, Сирия өңдүү мамлекеттер кирген. Ошол өлкөлөрдүн жарандарына Американын визасы берилбейт. Мындан тышкары ошол жарлыкка кол коюлгандан кийин Трамп интервью берди. Анда дал ушул жарлык Мексика менен Американын ортосундагы жана дубал орнотулат деген маселеге багытталгандыгын билдирди. Беле кетиш керек, 3,5 миң чакырымдан ашуун дубалды орнотом деген идеясын Трамп 1 жылдан бери көтөрүп келе жатат. Кошумчалай кетейин, ушул дубалды тургузууга кеткен чыгымды буга чейин Трамп Мексиканы төлөттүрөрүн билдирген болчу, бирок бул өлкөнүн президенти Энрике Пенья Ньето АКШнын ушул Мексиканын чек арасында орнотуу дубалы туурасындагы Трамптын чечимин сынга алып, эч качан Мексика акча төлөбөсүн билдирди. Ошентсе дагы Нью-Йорк Таймс жана башка америкалык басылмалардын жазышканына караганда, Трамп акыры бул маселеге карата кеткен чыгымдын бардыгын америкалыктардын салыгынын негизинде төлөйт деп жазышууда. Анткени менен кошумчалай кетейин, Трамп кызматка келген 5 күндөн бери ушул күндүн ичинде Транс Тынч океан келишимине чыгуу боюнча дагы убадасын аткарып кечелүү жарлыкка кол койду. Беле кетейин, бул кезинде өлкөдө өндүрүш тармагы зыян тартат деп билдирген болчу. Ал эми өлкөдөгү оңчулдар жана солчулдар бул чечимди колдошуп, алкышка татыды бул сунуш. Ошондой эле белгилей кетчү нерсе, Дональд Трамп өзүнүн Twitter баракчасына дагы америкалыктардын берген добушу президенттик шайлоо маалында бул дыкат иликтенип чыгарын жазды. Бул албетте ошол Трамп жөн жерден президент болуп калды, же болбосо добуштар туура эмес саналып калды деген дооматтарга карата айтылган жооп болду. Трамптын айтымында керек болсо ушунчалык добуштардын бардыгы дыкат иликтенип саналып чыккандардын арасында керек болсо каза болгондордун дагы өздүгү, фамилиясы, аты жөнү такталып чыгат деген да билдирүү
таратты. Кайрадан сөз өзүңүздө. Айгерим Жаныкул Дональд Трамптын президент болуп иштей баштагандан берки кадамдары, кол койгон жарлыктары жана анын командасындагы айымдар тууралуу айтып берди. Кыргызстандагы жаңылыктарга кайрылсак, Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов жалпыга маалымдоо каражаттарына даттанган арыздарды кароо комиссиясына кайрылып, Азия News гезитинин редактору Аслан Стартбаевдин гезитке чыккан материалы боюнча баа берүүнү сурады. Министрдин орун басары өзү тууралуу жарыяланган карикатура анын ар намысына шек келтиргенин билдирген. Буга чейин сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов Асанов макаланын авторун 20 январь күнү кафелердин биринде сабаганын маалымдап, башкы прокуратурага кайрылаарын айткан. Курсан Асанов бул боюнча азырынча расмий билдирүү жасай элек. Кыргызстанда күзүндө пенсиянын орточо көлөмү 400 сомго көбөйөт. Бул тууралуу парламенттин жыйынында социалдык фонддун төрагасы Теңизбек Абжапаров билдирди. Анын айтымында 2017 жылдын 1 октябрынан тартып жарандардын пенсияларына кошумча 684 миллион сом каралды. Ошондой эле ал өкмөт пенсияны бөлүштүрүү механизмин кайсы категориядагы пенсионерлерге канча сом кошуу керектигин карап жатканын белгиледи. Белгилей кетсем, өткөн жылы пенсия 10%га өсүп, анын орточо көрсөткүчү 5173 сомду түзгөн. Өлкө боюнча жалпы 605 000 пенсионер бар. Программабызды улантабыз. Улуттук илимдер академиясынын кол жазмалары фондунун онлайн каталогу түзүлдү. Академиянын маалымат кызматынын билдиришинче, долбоор биздин мурас коомдук фонду тарабынан ишке ашырылган. Каталогдун максаты изилдөөчүлөргө интернет аркылуу фонддун материалдары менен өз алдынча таанышуу мүмкүнчүлүгүн камсыздоо болуп саналат. Каталогда 3000ден ашык кол жазма камтылган. Ачык кол жазмалардын арасында кыргыздын алгачкы акын жазуучуларынын өздүк кол жазмалары жана архивдери, мурда жарык көрбөгөн материалдары бар. Мындан тышкары 1916 жылдагы үркүн боюнча архивдик материалдардын көчүрмөлөрүн, этнографиялык жана археологиялык экспедициялардын материалдарын табууга болот. Азыркы замандын учурдун талабына ылайык мына электрондук каталог түзүп атабыз. Мына интернетке жайгаштырып атабыз. Бул жалпы изилдөөлөр үчүн, окутуучулар үчүн, кызыккандар үчүн чоң мүмкүнчүлүк түзүлмөкчү. Мына 3000 папка ушу электрондук каталогко кирди. Мына булга бизге Сорос фондусу жана биздин мурас фондусу коомдук уюму чоң жардам берди. Сиздер жаңылыктар менен тааныштыңыздар, мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.